Bundan başka yukarıcı organizasyonlar var mı? Orun var mı? Gördün mü şehir içinde? 8 gektar bergenmiz. 8 gektar ayırdım ben. Ha, bunun narko etinden mi? Suyun narko etinden mi? Narko etinden. Şöyle kuş bu. Kol kolak? Yok, ben bir yere Niçin soratam antkeni bu жерде аябай аз да, нарын менен талас да аз болот. 300 канча квартира, 1000 кеп куруш керек болчу да бияка. Рұқсат берсеңіз сізге түсіндіріп қояйын. Bir ay болды бетонды мына качествосындағы бетонды салдық да. Вообще невозможно болып қалды да. Анан балықшыдан ташығаны 228 технология бойынша лаборатория бізге тура келбей қалды да. Азыр бетонный заводына bir ay болып чечилди, бүттү, уже полноценный уже бетондар кетіп жатыр. 9-нчы акыркы этаждар қалды. Бұл акыркы этаждар. Теги эки болса 6-нчы этажга чыктı үчүдө. Ушул айдын аягына чейин булар бетон иши бүтөт. Анан каркас быйыл уже бул 4 блок тапшырабыз. 216 квартира бул жерде. Бирок жалпы 216. Жалпы. Бирок ошондо дагы бетонный завод курушубуз керек. Бирок инертный материалдан проблема дагы. Лаборатория чыкпай жатат. Алыс бекен же кандай? Булардын инертный материалы ушул туздуу болгон үчүн биздин лаборатория чыкпай жатат да, бетон лабораториясы. Жарылып кетип атат да. Ушундай проблема бар экен. А эмне биякта вообще неме жок экен башка? Эми балыкчыдан гана кудай мырза ташыйбыз да. Единственный ошол эле. Инертный материалдар ташыйсыз. Анан бияка келип эме кылып туруп бетонный завод бул жерде турат, инертный материалдын баардыгын бул жерге алып ташыйбыз. Балыкчыдан алып. Аябай расход көп болот экен да. Потому что лаборатория чыкпай атат. А себестоимость канча болуп калат экен анын ошондо? Эми биз мамлекет берген сиздин распоряжениябызга чыккан эле жана менен кетип атабыз. Бирок жактан карап көрүп эсептеп көргүлө, эгерде нарынды исключение кылсак болот өзүнчө анда, эгерде балыкчыдан ташый турган болсо. Ошол туура болот экен да, биз лабораторияны да көрдүк, эми укмуш болот. Давай анда неме кылып, мага эсептеп алып киргиле, канча менен неме кылат экен. Эсепчө нарынды исключение кылып өзүнчө указ менен бекителет. Тарифти коелу. Анткени бияка көбүрөөк салышыбыз керек. 8 гектарга жакшы бериптир анда. Канча эме атат экен ажыр? Канча болот атат? 8 гектарга как раз 3300 квартира турсак болот. 3300 квартира. Вот это дело, да? Жакшы. Азыр жана чегаранын чегаранын астында дагы программадан албадыкпы? Ошол жерди дагы как раз азыр көрөбүз. Ошол жерди ремонт кылып туруп эле жанагы таш көмүрдүкүндө. Таш көмүрдүн бүтүргөнбүз да. Бизде 5 этаж да, 3 этаж. Ошолорду ремонт кылсак 100 квартира пайда болуп атат да, гик аркылуу берип салышыбыз керек болот. Ал жерде боштоо жер пайда болот азыр. Аны дагы Хорошо, жүргүлөр. Төрт объект, избирательный центр. Қанша өлтіргенбіз бар? Бұл жерде барында детский развлекательный сектор еш нәрсе жоқ екен. Мысалы үшін пятница күндері балдарын алып келеді екен, бішкекке барып, 30-40 теңге ошақтан шығып береді екен. Бүгінгі күнде мына жас құрылып жатады, жолдың жабығына байланышты бардық ушул жерге алып келдик да, баннерлерди чизип берип, бардыгында жумуш иштери жүрүп атат. Анан экинчиси бул баня проблема экен. Бул банясы да салынып атат. Үчүнчүсү бул бүтүп калды. 3-4 күндүн ичинде укук автовайдар алып бүтөт. Жал-жал бүтүп калды. Бул центр инновационный проект бул жерде 3 жыраны бириктирдик бул жердечи. Баягы мурун библиотекага кирип, аз библиотекага жаш базардан келбей калды да. Бардык IT система ушуга киргизип, өзүн каржылап, бирок bir жылда Минкультурадан 50 миллион жөн эле мындай зарплатага эле каржыланып турат экен да. Бул жерде ал дагы кесилип буюрса, бул жерден түшкөн акча каражаты өзүн актайт. Азыр керектүү ишине келди, бул асты керектүү тек помещение бар. Бул жерде 4 мамлекеттик ишкана турат болгон. Кийин дагы киргизеш. Азыр мына башталганына 20 күн убакыт болду. Азыр бияка дагы ошо инертный материалдар балыкчыдан алып келип, анан бул жерден кылып атасыңар. Ушундай болот. Бетон ушундай. Башка вариант жок. Эмне үчүн дегенде аягы келтирип эртең биз лабораторияны көрдүк да. Лаборатория биз ойлогондой даже 350 маркага чыкпай атат да. Ошон үчүн тынчыраак эле тияктан ташыган бизге жеңил экен. Бул жактагы ушундай болот. Азыр 2 бетонный завод бар. Азыр бири сиздин тапшырмаңыз менен 8 гектарга баштайдыган болсок, жаңы бир бетонный завод коебуз дагы основной инертный материалды ушудан алып келебиз. Муну буга өзүнчө сметасы менен бөлүнүп. Кийин жана гиктикин сен эсептеп алып келдиң, өзүнчө срочно чыгара коелу. Ал брусчатканы бир 3 жыл 5 жылда эле уже бир прап баштайт. Бул асфальт басышын керек.
Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандай аксыңыз? Жакшыбы? Аэропортко чейинки жолбу же кайсы? Аэропортко кеткен жол ушул мына центральный жол. Жалпы узундугу 9 километр 25 метр түзөт. Бүгүнкү күндө бардык участкада жумуш жүрүп атат. Бул участкаларда уже асфальт иштери башталды, асфальт. Ушул жол ошо аэропортко чыкты деп барбы? Аэропортко чыгат ушул жол. Бул Шералиев көчөсү. Шералиев көчөсү бүттү. Азыр тротуарлардан маселе болуп, азыр биздин өзүбүздүн министрлик жасап атат башта. Бул буга чейин эски Союз маалында салынган жол. Азыр 4 тилкелүү болуп, жолдун негизги бөлүгү 14 метр, жалпы узундугу 21 метрге чейин азыр тротуар, освещение бардыгы 10-октябрга бүтүрөбүз. Баягы ким проблема кылып аткан жанагы начар асфальт, эмелер салынбаган кайсы көчө болот? Мына Шералиев. Ошо нарындыктар жасап атты беле аны же эмне кылып? Ошо биздин местный компаниясы, Компания, Бета групп деп. Анан азыр башканы алып келдиңби же? Азыр башканы алып келдик азыр. Каяктан жаллап Жок, биздин Кыргыз автожол өзү. Өзү келди. Ну карагыла, качество болсун. Бул Качествого чыккыла. Батыраак эмес, тезге эмес, качественно. Качествого салды. Жарым ай, 1 ай болсо да, кечигип болсо дагы, бирок качественно салгыла. Но Ленин Шералиева көчөсүнүн өзүндө эле 2 километр 200 түзөт, 300 колодец чыкты. 300 колодец. Бүт бар эски, баарын жасап чыкканды мындай Убакыт кетип калды. Бирок тигилер ошонун үстүнөн эле басып койгон да. Качество действительно ноль да. Элдер айткандай эле да. Азыр бүт баарын азыр биз жасап чыгып атабыз. Сапатына карагыла. Сапатын текшергиле. Талап. Садымжоч, бул жана чек ара аймагы 11 гектар бул суунун беркөө өзү. Азыр ушуну бизге берип атышат. Анан бул жер 11 гектарды шаардын ортосу. Тупикке келип, негизги көчөбүздү жаап койгон да, ошол жерге келип, жалгыз көчөгө түшүп калабыз. Азыр биз айланма жол, анан суунун ап көзүнө түшүш, маңдайда здание бар, көпүрө салып атабыз ап көзүнө. Могу жерде ачык кой, сквозной ачык. Ап көзүндө 22 гектар жер бар экен, Миноборонун. Алар да берип атышат, алар балыкча көчмөчү. Сонда жок аны. Тиги жери пустой жер. Ооба, ал жер пустой турат, ошондо бизге Сүйөө кандай экен сүйөө? Сөөгү жакшы. бул жаңы салынган. Ичин переделка кылса болот бекен? Ичин переделка 100 канча квартира болот? 112 квартира болот. Мындайдагы 2 здание. Бир казарма болчу мурда. Дигил. Несущий эместерин алсаңар болот экен. Жолдаш Кыргыз Республикасы куралдуу күчлөрүнүн башкы кол башчысы Нарын чек ара башкармалыгынын кайтаруусунда чек ара бузуулар катталган жок. Чек ара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Саламатчылык тилейм. Эркин тур. Жакшы. Бул азыр биздин турган жерибиз, биз могул жерде турабыз. Жалпы аянтты чек ара башкармам 11 гектар 30 соток. Бул имараттардын баардыгы 1970-жылдан башталып салынган. Бүгүнкү күндө чында баары эскилиги жетип, моралдык жактан дагы эскирип бүттү. Анан губернатордун кайрылуусу боюнча бул жерде генерал полковник Ташиев келгенде дагы буну сүйлөшүп, анткени бул бүт биздин территория шаардын ортосунда жайгашып калган да. Ошондуктан шаардын четинде территория беребиз деп бизге могул жерде шаардын четинде 13 гектар жерди бөлүп беришти. Азыр биз бунун бүт долбоорлорун түзүп жатабыз. Ушул жерге куруп, анан биякты көчүрүп кетти. Могул жерде жалпысынан биз шаарга өткөрүп беребиз. Эч нерсебиз калбайт. Жалпысын өткөрүп беребиз. Программ болбой калат. Программ болбой калат. Мен тиягын оңдоп берели деп атсаңар, программдарга калтырып берели деп аткан жокпайбы? Оңдоп. Жок. Булардын сөйгө кандай экен тете 2 здания? Эки зданиянын бул эки зданиянын сөйөктөрү жакшы эле экен. Бул бүт курганды биз капиталдык ремонт баштаганбыз быйылчы. Бирок ошол боюнча эле капиталдык ремонт баштап токтотуп койдук. Калдыга тияка жер берди силерге. Бизге жер берди. Биз ал жактан улантып кетебиз. кетебиз. Улантып кетет. То есть мэрияга өткөрүп берип, тияка алып, тияка салып турган. А бул жерде эмне кылалы деп атасың сен? Үй кылалы деп атабыз. Квартира. Квартира. Азыр ремонт кой берсек болот да. Бул жерде единственный экоосун бирөөсү 500 квадрат, бирөөсү 1000 квадрат, буну бала бакча кылып берет атабыз. Бул өйрөткөн шаарга. Ошондо как раз шаарга болот мэрияда. Жалпысы Бул өйрөт. 11 гектар. Кош колдоп колдойм. Канда калган жерин дагы мындан ары калып атат. Мындан ары территория. Аны дагы удуга беребиз. Ал жерде как раз салып салабыз да. бүт эски котельный булардын полностью өтүп кетти. Баягы Голландияны кынап келип коп коюш керек экен. Могул түштү бүт өзү эле обеспечить этип коет. Нарынды полностью обеспечить этет. Могул имараттардын аркасында жана чоң дарыя нарын ошол жерден өтөт. Могул ушул имаратты алабыз деп туруп бүт ошол сквозной салып өтүп кете турган болуп атат да. Шаар ачылат жатты. Давай жеги менен аягына чейин жол чыгарабыз, кайра жаңы жол чыгарабыз.
Арка өзүнөн. Жок, ушул А, жээкенен. могу жээкенен дейсиң. Арка өзүнөн дагы жол чыгарабыз. Котельный турган жерден жол кетет бекен Ооба, ошонун артынан батат. Артынан. Бирок бул жерде дагы жер калып атат да. Бул жерге дагы многоэтажканы кошкозок болот да. Дагы бир 10 үй батат Бул жерге бизнес эмес. 10 блок, э? Ооба. О, жакшы экен. 9 этаждан кылып. Азыр чек ара убактылуу наркы Миноборонунун зданиясына көчүп атат, тиги ак зданияга. Буну уже өткөрүп берип атат. Азыр Бул баштай жаңы берсек болот. район болуп калат да. Жасагыла, жасай бергиле. Жарайт.